Жана жогоруда да айтып өттүк, сиздин ушунчалык жакшы олуттуу нерселер менен иш аткарып келгениңиз, жана биздин мекендештерибизге ушунчалык бир өзгөчө дем күч берип келгениңиз, ал нерсе жөнүндө айтылбай эле дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Ошол жерде Фетхул Гүлен менен болгон сүрөтүңүз, кайдан да түштүңүз эле ал сүрөткө. Ошол сүрөтүңүз бүгүнкүдө кенен жана ар кандай пикирлер менен сиздин оюңузга мен да кошулам. Биз өзүбүздүн мамлекетибиздин деңгээли менен түшүнүп аны бүгүнкү күндө кызуу талкуулап жатабыз. Ошол жөнүндө кененирээк айтып берип кетсең. Фетхул Гүлен мырзага мен барганда ошол киши Америкада экенин билчүмүн дагы жолугууну сурандым. Ал киши ооруп аткан экен. Анан бирок атайын Кыргызстандан ушундай келди, зыяратыңызга десе андан макулдук беришти. Анан мен ошол Пенсильвания деген штатка барып, ал киши менен жолуктум. Барганда Кыргызстандан ошо белек печкеге ала бардык азыраак. Анан ал да киши да бизге белек печкек берди. Андан кийин мындай бир 80ге таяп калган аксакал. Анан ал кишинин мен лекциясына катыштым. Ошол өзүнүн шакирттерине. Анан катышып отурганда мурда кайсы бир деңгээлде мындай бир аалым катары билчүбүз, бирок катардагы аалым катары болгон уюштуруучу катары билинсе, бул жолкусунда улуу аалым, залкар аалым катарында болду. Анткени ал өтүп аткан сабак араб дүйнөсүнүн дагы бардык жеринде өтүлбөгөн сабак. Мисалы үчүн Сахих Муслим деген китептен ошол жердеги хадистердин табабелерди, таби деп коет. Ошол хадистин маанилеш башка имам Байхакийдеги, Абу Дауттагы же имам Хакимдин Мустадрак китебиндеги хадистердин ошол табилер кандай, зиядат, ошол хадистердин бири-бириндеги жанагы тексттердеги айырмачылык боюнча бул өтө тереңдешкен, мындай бир хадис илиминдеги жеткен мындай бир акыркы үлгүдөгү, акыркы кыйындыктагы сабактардын бири мына ошол боюнча өзүнүн сабагын окутуп аткан экен. Мен көрүп чындыгында өтө бактылуу болдум дагы, арман кылдым. Мен ошол кишинин астында дагы эгерде сабагыма отуруп улантсам, бир ошол жерде бир канча айлар калсам, ошол сабакты уланткым келе, бирок мага берилген виза азыраак мөөнөт болгон үчүн мен мындай бир мыйзамга каршы чыга албадым да. Андан сырткары ошол жерде тафсир боюнча сабактар, усул боюнча сабактар болгондо дүйнөлүк деңгээлдеги азыркы учурда ааламдын ичинде, ааламдын өзүндө, ислам ааламында бармак менен атып жанаганда 10 бармак жетпей кала турган аалымдардын катарында залкар аалым экендигин көрүп, анын илимдүүлүгүнө таазим эттим десем туура болот да. Анан ал киши да мен абдан жылуу кабыл алып, анан ошол Кыргызстанга мен бата сурадым, тилек сурадым, элибиз аман болсун, журтубуз аман болсун деп. Анан ошол кезде түшкөн сүрөт, мен айттым, мен сүрөткө сиз менен түшсөм болобу? Мен көп аалымдарды кыдырып жүрөм, бирок мага абдан таасир калтырды десем, айтты, сизге мындай бир коркунучтуу болбойбу? Мен менен түшкөн сүрөттөн көп адамдар качышат, балким мындай бир чочулашат дегенде мен айттым, жок, эгерде мен бир сиздин астыңызда өзүм аалым деп эсептей албайм, өзүңүздүн бир шакиртиңиз катары, бирок эгерде ушундай кыйын күндөрдө аалымды биз катары, биз илим талап кылган адам катары сыйлап урматтай албасак, туруп бере албасак, анда биз илим окуганын кадыры бар каякта? Карга карганын көзүн чокубайт деген кыргыз одунда бир сөз бар, бирок ошого карабастан биз мынагы аалымдарды урматташыбыз керек, сыйлашыбыз керек. Абу Ханифанын убагында Абу Ханифага оорчулук болгон, башка аалым Ибн Теймиянын өз убагында болгон, көптөгөн Каусари өз убагында болгон. Демек, бул ошол аалымдыктын сүннөтү, пайгамбардын өз жашоо ушундай болгон. Ал эмес бир чала сабат кичинекей кыргыздын болдосунда мага деле канча ызы чуу болуп, соттолуп, 3 жыл сотто сүйрөлүп жүргөндүгүм бар. Демек, эгерде бирөө чындыкты карманса айтса болот. Албетте мен билем ал кишини Түркия мамлекети, Эрдоган президент ошол террористтик менен күнөөлөп атканы менен ал мындай бир азыркыга чейин факттар менен далилденген маселе эмес, анын үстүнө алардын пикири. Анан эми ар ким пикирин айткан укуктуу, бирок Американын өзүндө аны террорист деп айтса кууп чыгарыш керек эле, же болбосо Кыргызстандын өзүндө бизде Кудайга шүгүр мындай окумал элбиз. Мисалы үчүн Түркияда 70%, 60% адамдар сабаттуу экен да, калгандары тамга тааныбайт экен да, мындай бир гезит окуй албайт экен да. Биз Кыргызстан кыйластыга кеткен өлкөбүз да. Ошондуктан биздин өзүбүздүн оюбуз бар, пикирибиз бар болгондуктан мен ойлодум, жолуккан туура деп ойлодум. Албетте заман өтөт, бул күндөрдө өтөт, бардык нерсе өз баасына коюлганда, ошол мен Кудайдын
астына барганда жүзүм жарык болсун деп, анан ушундай адамдын, аалымдын, эми Кудайым кимге канча өмүр берет Кудай билет, бирок көзү тирүүсүндө батасын алуу бул мен үчүн чоң сыймык болсо керек деп ойлодум да. Ал сүрөттүн чыгып калгандагысы, мен өзүм келгенден кийин атайын бир чоң баяндама макалам менен чыгарайын деп ойлогом. Анан уулума жөнөткөм, Абдулла чоң уулума жөнөтсөм, ал ошо интернет булакчасына чыгарып жибериптир. Мен айттым, Абдулла чыгарбай кой десең болчу экен, мен өзүм барып жакшылап чыгармакмын аны. Анан мейли эми деп ошолдон тарап кетип атат да. Андан сырткары Фетхулле Гүлен мырзанын, аалымыбыздын жаткан бөлмөсүндө мен көрсөм болобу деп сурандым. Анткени бул кандай жашайт, кандай деп, ошол жөндө түшкөн сүрөттөр дагы бар, аны дагы мен чыгарганга аракет кылам иншалла. Анан ошол жашап аткан жерде ал киши оорукчан болгон себептен ошол аба ырайы абдан туура келсе керек. Анткени менин кан басым өтө жогору болуп жүргөндөн ал жака барганча кандай мындай арызданган жокмун, ден соолугум ошондуктан өтө туура келсе керек деп ойлодум. Анан өтө жогорку деңгээлдеги илимий аура кадимкидей ошол жерден байкалды. Мен баргандыгыма ыраазымын, эч кандай нааразы эмеспин. Анан эми мага каршы чыгып аткан адамдар бар, эми ар ким ар кандай айта бериш керек, бирок жанагы карышкырдан корккон токойго барбайт, таранчыдан корккон таруу экпейт дегендей биз эч убакта коркпошубуз керек. Илгери жанагы бул өксүк комплекс бар да, биз илгери СССР убагында орустар айтса көнүп жүрүп, ошону Москваны карап говорит Москва болуп жүрүп, азыр эми кээ бирлер говорит Стамбул, говорит мисалы үчүн Чехия, Мехия дагы говорит бир нерсе болуп отуруп, башкага кулак түрүп көнүп калган жаныбыз бар да, качан өзүбүзчө эркин ой жүгүртүп, өзүбүзчө бир мындай бир кадам таштай алабыз деген аракет менен болуш керек. Анан экинчиден Фетхулле Гүлен мырзаны канчалык адамдар жамандабасын, анын кылып аткан иши, анын ааламга тийгизген таасири, мен ойлойм бул мамлекет башчыларынын дагы колунан келбеген иш деп айтсак туура болот да. Анткени бүтүндөй дүйнөнүн баарында ачылган мектептер, ошол эле бизде Америкага барганда мен байкаганым, Америкадагы жүргөн ана мыногу жакшы кызмат иштеп аткандардын дээрлик 90% Себат медресесинин мектебинен бүтүрүүчүлөр экен. Булар англисче билип, башка билип, ошол жерде банкта иштеп аткандар, таа бир компанияда иштеп аткандарды мен сурайм да, каяктан бүтүргөнсүз десем, бир 80-90% Себаттын бүтүрүүчүлөрү. Анан мен өзүм балдарым ошол Себатта окутуп аткандыгыма аябай кайрадан сыймыктанып, аябай кыйын, акча төлөп бериш керек, башка кылыш керек, бирок бекер бышта капканда гана болот эмеспи. Ошондуктан бул кишинин кызматын көрүп мен ал киши менен жолуккандыгыма өзүмө дагы бир ирет ыраазы. Азыр ошол келгенден кийин ошол өзүмүн жолуккандыгымын тарыхый миссиясы, Кудай астындагы бир сооптуу иш экендигин күн өткөн сайын дагы туюп атам десем туура болот. Ал киши менен отуруп, анан эң эле урмат сыйы ошол шам намазында мени имамга өтүп бериңиз деп өз аркамда туруп намазга уюду жамаат менен. Бул жалпы Кыргыз өлкөсүнө болгон, Кыргызстанга болгон ал кишинин сый урматы деп мен түшүндүм. Анан ал киши жаткан бөлмөсүндө кыргыздын кемсели, чапандын кемсели бар экен. Ошону демек кыргыздарга болгон махабат, урмат сыйы бар экен деп мен түшүндүм. Жана ошол кыргыздын шырдагынан жасалган жай намаздын бар экендигин анын жаткан бөлмөсүнөн көрдүм. Демек жупуну бөлмөдөн эки буюм биздин буюп, анан менин көтөрүп барган китептерим ал китеп текчесине кошулгандыгына дагы мен өзүмчө бир жетине албай сыймыктандым. Өтө жагымдуу маанай болду. Эгер уруксат берсеңиз мен бир кайрылуу айтып койсом, Үмүтайым бул Эрдоган мырзага багытталат. Балким ал киши угар, балким укпастыр, бирок айта турган маселе, мисалы үчүн Орусия менен болгон мамиледе мамиле оңдоого аракет кылып, дипломатик мамилелер, башкалар, башка өлкө менен болгон мамиледе Режеп Тайып Эрдоган өтө иштерди кылып атат да. Бирок ошол эле учурда мына ушул Режеп Фетхулле Гүлендин тарапташтары, булар мамлекет төңкөрүшкө шектүү деп көптөгөн адамдар түрмөдө турат. Мына ушул тарыхта бир мындай бир туура эмес баа берилип калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздин куттуу студияңыздан мен Эрдоган мырзага кайрылгым келип турат да. Урматтуу Режеп Тайып Эрдоган мырза, албетте бул менин ишим эмес деп айтсам туура болчу да. Анткени бул ишти өлкөлөрдүн президенттери, балким биздин президентибиз, балким Казакстандын президенти ортого түшүп Фетхулле Гүлен менен сиздин ортоңузду жараштырууга аракет кылса, же Сауд Арабиянын королу, король Сальман аракет кылса жакшы болот эле. Бирок мен айтканга мындай бир ошол балким сөзүм жетпестир сизге, бирок мен жетет деген үмүттө айтам. Мына ушул канчалык туура каттачылуу болду, акыретте Кудайым баарын териштирет. Сиз өзүңүздүн элиңиздин
падышасы катарында Осман империясынын мураскери болуп турган Түркиянын падышасы, жетекчиси катарында сиз айкөлүү болуп, өзүңүздүн элиңизден чыккан тентегине дагы жөнтөгүнө дагы бирдей болуп, бардыгына бир күн мээрим чачкандай тегиз болуңузду мен суранат элем сизден. Элиңизди тентитпеңиз, элиңизди сактап калыңыз, элиңизди түрмөдөн чыгарыңыз, буларга кечиримдик бериңиз. Падыша канчалык айкөл болгонун ошончолук деңгээлде Кудай Таалам ал кишиге күч кубат берет. Албетте ким күнөөлүү болсо кыяматта Кудайым териштирет. Бирок сиздин падышалык милдетиңиз, элдин алдындагы милдетиңиз элге айкөлдүк болуу. Адамдар азыр түрмөдө жаткандар канча кыйналып турат. Бизде деле андай учурлар катталды. Мисалы үчүн Камчы Ташиев деген мырзабыз ошондой күнөө менен күнөөлөнүп, бирок кийин ал ошол акталып, андан кийин шайлоого катышам деп башка себеп менен катыша албай калды. Демек айкөлдүк бул падышага жарашкан сыпат. Кудай Таалам ушуну жакшы көрөт. Мен сизден мына ушуну суранат элем. Элиңизди кыйнабаңыз, өзүңүздүн өлкөңүзгө чакырыңыз, бардык элиңиз келсин. Алар сиздин элиңиз, алар ошол Түркияда жашап, Түркиянын суусун ичкенге, абасын жыттаганга сиз менен бирдей тең укуктагы жарандар. Күн өтөт, элибизде жакшы сөз бар. Бектер кетет, эл калат, бетеге кетет, бел калат деген тарых жазылат. Тарых жазылып турат азыр. Ошондуктан мен сизди, элиңизди кечирим берип, эгерде чындап сизге капа кыла турган болсо, айкөл болуңуз деп дагы бир жолу суранат элем. Кудай жолундагы мусулман бир тууганыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.